Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз орус тили аркылуу кирген кээ бир сөздөрдүн жөндөлүшүн өтөбүз. Тили аркылуу кирген кээ бир сөздөр жөнделгөндө уңгу менен мүчөнүн ортосуна бир үндүү табыш кошулуп жазылат жана айтылат. Мисалы, Минск деген сөзгө г мүчөсүн уласак, Минске болбойт, Мински г болуп жөнделөт. Фонд деген сөзгө н мүчөсүн уласак, фондну болуп жөнделбөйт, фондуну болуп жөнделөт. Митинг деген сөзгө н мүчөсүн уласак, митингнин болуп жөнделбөйт, митингинин болуп бир үндүү табыш кошулуп жөнделөт. Бул эрежени эсиңерге сактап алгыла. Орус тили аркылуу кирген жана аягы ушундай тамгалар менен бүткөн сөздөр жөнделгөндө уңгу менен мүчөнүн ортосуна бир үндүү кошулуп жөнделөт. Мисалы, Беловодск деген сөздүн аягы кандай тамгалар менен бүтүп жатат? Оба СК тамгалары менен бүтүп жатат. Демек, атооч эмне? Беловодск. Илик эмненин? Беловодскинин. Барыш эмнеге? Беловодскиге. Табыш эмнени? Беловодскини. Жатыш эмнеде? Беловодскиде. Чыгыш эмнеден? Беловодскиден болуп жөнделөт. Ал эми бул эмне? Ооба, бул танк. Бул сөздүн аягы кандай тамгалар менен бүтүп жатат? Ооба, НК тамгалары менен бүтүп жатат. Келгиле анда, танк деген зат атооч сөздү дагы жөндөп көрөлү. Атооч эмне? Танк. Илик эмненин? Танканын. Барыш эмнеге? Танкага. Табыш эмненин? Танканы. Жатыш эмнеде? Танкада. Чыгыш эмнеден? Танкадан болуп жөнделөт. Аягы ичкертүү белгиси менен бүткөн сөздөр жөнделгөндө ичкертүү белгиси түшүп калат. Ичкертүү белгиси сөздүн ортосуна келген учурда ал белги сакталып жөнделө берет. Мисалы, лагерь деген сөздүн аягы ичкертүү белгиси менен бүтүп жатат. Эгерде бул сөзгө жөндөмө мүчөлөрү улана турган болсо, ичкертүү белгиси түшүп, лагерге болуп жөнделөт. Ал эми эгерде конки деген сөздүн ортосунда ичкертүү белгиси келген учурда ал белги сакталып, конкиге болуп жөнделө берет. Бул эмне, балдар? Ооба, бул нефть. Нефть деген сөздүн аягы эмне менен бүтүп жатат? Ооба, аягы ичкертүү белгиси менен жана орус тили аркылуу кирген аягы ФТ тамгалары менен бүткөн сөз болуп жатат. Демек, бул уңгунун жана мүчөнүн ортосуна эмне кошулуп жөнделөт? Ооба, уңгу менен мүчөнүн ортосуна бир үндүү табыш кошулуп жазылат. Демек, бардык эрежелерди кайталап, аяккы табыштарды
аныктап алгандан кийин нефть деген сөздү жөндөп көрөлү. Атооч эмне? Нефть. Илик эмненин? Нефтинин. Барыш эмнеге? Нефтиге. Табыш эмнени? Нефтини. Жатыш эмнеде? Нефтиде. Чыгыш эмнеден? Нефтиден болуп жөндөлөт. Келгиле балдар, кийинки тапшырманы чогуу аткарууга аракеттенип көрөлү. Бул уңгу сөздөрдүн ортосуна кандай үндүү тыбыштар кошулуп жазыларын аныктап, жөндөмө мүчөлөрүнө туташтырып көрөлү. Минск и не болот. Факт га. Митинг и нин. Танк дан. Курск и нин. Лифт и де болот. Азаматсыңар балдар. Ал эми кийинки тапшырма. Курскнин, фонардын, пальтонун, октябрдын, фактнын деген сөздөр илик жөндөмөсүндө туура жөндөлгөнбү? Жок, кээ бир сөздөр туура эмес жөндөлгөн. Мисалы, Курскнин эмес, Курскинин болуп, уңгу менен мүчөнүн ортосуна үндүү тыбыш кошулуп жөндөлөт. Фонардын деген уңгу сөздүн аягы ичкертүү белгиси менен аяктаса, мүчө уланганда ичкертүү белги түшүп жөндөлөт. Пальтонун деген уңгу сөздүн ортосуна ичкертүү белги келген учурда, ал белги сакталып жөндөлө берет. Октябрдын деген уңгу сөздүн ичкертүү белгиси түшүп жөндөлөт. Фактнын эмес, фактынын болуп жөндөлөт. Демек балдар, орус тилинен кирген кээ бир сөздөргө мүчө улап жазарда жогорудагы каталарды кетирбөөгө аракеттенгиле. Келгиле балдар, бул текстти окуп, текстке карата берилген тапшырмаларды аткаралы. Биздин бийик тоолордогу ысык көл, сары челек, чатыр көл жомоктогудай эң кооз көлдөр. Буларга жайкысын Минскиден, Красноярскиден, Новосибирскиден, Томскиден, Омскиден жана башка шаарлардан миңдеген эс алуучулар жана туристтер келишет. Балдар, ушул тексттен орус тилинен келген кайсы сөздөр бар? Ооба, Минскиден, Красноярскиден, Новосибирскиден, Томскиден, Омскиден деген сөздөр бар. Анда бул сөздөр кайсы жөндөмөдө турат? Азаматсыңар, бул сөздөр чыгыш жөндөмөсүндө турат. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктоо үчүн бир нече тесттик тапшырмаларды түздүм. Эгерде бул тапшырмаларды туура аткара алсаңар, анда бүгүнкү сабакты жакшы түшүндүңөр деп ойлойм. Кайсы сөз барыш жөндөмөсүндө туура жөндөлгөн? Танкабы
танкабы же танкага деген сөзгө жөндөмө туура уланганбы? Демек, танкага деген сөз туура жөнделген. Кийинки тапшырма. Табыш жөндөмөсүндө туура жөнделген сөздөрдү тап. Лифтини, лифтни, фактны, фактыны. Демек, кайсы сөздөр табыш жөндөмөсүндө туура жөнделген? Азаматсыңар. Лифтини жана фактыны. Туура жөнделген сөздөрдү белгиле. Демек, сөздүн ортосуна ичкертүү белгиси келсе, сакталып жөнделет. Ал эми уңгу сөздүн аягына келсе, ичкертүү белги түшүп жөнделет. Демек, балдар, туура жооп фильмдин жана февралга. Демек, балдар, бүгүнкү сабактан эмнелерди билдик? Орус тили аркылуу кирген кээ бир сөздөр жөнделгөндө уңгу менен мүчөнүн ортосуна бир үндүү тыбыш кошулуп жазылат жана айтыларын жана аягы ичкертүү белгиси менен бүткөн сөздөр жөнделгөндө ичкертүү белгиси түшүп калат. Ичкертүү белгиси сөздүн ортосуна келген учурда ал белги сакталып жөндөлө берет деген өзгөчөлүктөр эсибизде калды. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Бардыгыңарга ийгиликтүү күн каалоо менен биргеликте жоопкерчиликтүү окуучулардан болгула демекчимин. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.